Саламатсыздарбы? Бул Open Eyes рубрикасы. Сиздер менен мен Сесим Азаматова Жана мен Калиман Мамырбаева. Бул Open Eyes проекти болуп эсептелет жана бул биздин эң биринчи чыгарылышыбыз. Ошондуктан биз проектибиз тууралуу кыскача маалымат бере кетсек, Open Eyes сөз айтып тургандай эле бул Көзүңдү ач. ооба, чындыкка көзүңдү ач деп биз азыр Кыргызстанда болуп жаткан же болбосо дүйнөдө болуп жаткан эң актуалдуу, эң көйгөйлүү маселелерди чыгарып жана Бишкек шаарынын тургундарынан сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Мисалы, элдин ою кандай? Жана өзүбүз дагы талкуулап сиздерге айтып бермекчибиз. Эң биринчиден биз бүгүн Садыр Жапаров жана анын эң атаандашы, мындайча айтканда президентке талапкер Адахан Мадумаров тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кайсыл жакта окуган жана кыскача маалымат берип кетмекчибиз. Анда эмесе кеттик. Бүгүн биз Адахан Мадумаров жана Садыр Жапаров жөнүндө айтып бермекчибиз. Мындайча айтканда кыскача маалымат берип кетебиз. Анткени эң башкы талапкерлердин бири болуп, ушул эки кандидат эсептелет. Мисалы, мен Садыр Жапаров тууралуу кыскача өмүр тажрыйбаларын айтсам, мен Адахан Мадумаров жөнүндө айтып бермекчимин. Анда эмесе эң биринчи эле Адахан Мадумаровдон баштасак. Рахмат. Так, биз баарыбыз билгендей эле Адахан Мадумаров кыргыз саясий жана мамлекеттик ишмери 2011 жана 2017 жылдардагы шайлоолордо Кыргызстандагы президентке талапкер Бүтүн Кыргызстан оппозиция партиясынын лидери деп тааныйбыз. Ал эми Садыр Жапаровду болсо биз кыргызстандык саясатчы жана мамлекеттик ишмер катары да тааныйбыз. Жана кыргыз саясий айдыңында өлкөнүн маанилүү стратегиялык кумтөр алтын кенинин иштеткен канадалык Centerra Gold компаниясынын тегерегиндеги коррупциялык кылмыштардын жүзүн ачуу боюнча аракеттери менен таанымал десек болот. Адахан Мадумаров 1965 жылы 9 мартта Ош облусунун Өзгөн районунда туулган. Ал эми Садыр Жапаров болсо 6 декабрь 1968 жылы Ысык көл облусунун Түп районунун Кең Суу айылында туулган. Эмгек жолунун айтып кетмекчибиз. Адахан Мадумаров 1982 жылы өзү туулуп Өзгөн районундагы Кайнар совхозунан баштаган. Ал эми 1983 жылы 1985 жылдар аралыгында СССРдин куралдуу күчтөрүнө кызмат өтөгөн. Кызматтагы аяктагандан кийин ал жумушчу болуп совхозго кайтып келген. Ал эми Садыр Жапаров болсо 1986 жылы орто мектепти аяктап, дене тарбия окуу жайына өткөн. Адахан Мадумаров болсо 1987 жылы 1992 жылдары Россияда жогорку билим алып, Тверь мамлекеттик университетинин тарыхчы адистиги боюнча аяктап, тарых жана коомдук илимдер мугалими болгон. Экинчи жогорку юридикалык билимин 1999 жылы Кыргыз Улуттук университетинде аяктаган. Ал эми Садыр Жапаров экинчи жогорку билимин Кыргыз Россия Славян университетинде юридикалык факультетин аяктаган. Жана мындан сырткары Советтик армиянын отличниги деген дагы наамды алган. Так, 1992 жылы 1994 жылдары Кыргыз Республикасынын басма сөз жана маалымат министринин референдери Түрк Ааламы гезитинин башкы редактору болгон. 2008-2010 жылдары коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары болуп да иштеген. Ал эми 2010 жылы кайрадан жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, 2013 жылга чейин иштеген. Ал эми ошол эле жылы 2013 жылы депутаттык мандатын тапшырган. Ал эми серепчилер бийликтин саясий куугунтугуна кабылып, депутаттык мандатын адилетсиз ажыраган деген ой пикирлерин айтышат. 1995 жылы 2005 жылдары жогорку кеңештин алгачкы 3 чакырылышынын депутаты, 2006 жылдын апрель айындагы Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри милдетин аткарган. Ал эми 2006-2007 жылдары Кыргызстандын мамлекеттин катчысы болгон. Биз биякта эч кимди тартып, эч кимди кандай десек, Мындайча айтканда биз нейтралдуу көз караштабыз. Биз жана эки тарапка тең тартпай,
Биз бир гана толук маалымат бермекчибиз алар тууралуу. Баарыңыздар билгендей эле жакында референдум өтөт жана конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Бул тууралуу элдин Бишкек шаарынын тургундарынын ою кандай? Ошол тууралуу биздин кесиптешибиз Жумабеков Эрлан өз сурамжылоосун жүргүздү. Анда эмесе көрүңүздөр. Assalamu alaikum байке, Кыргыз Ньюс редакциясынан сурамжылоо жүргүзүп жатканбыз. Кыргызстанда негизи парламенттик башкаруу жакшыбы же президенттик башкаруу жакшыбы? Сиздин оюңуз кандай? Парламентскийни. Эмне себептен? Бир кишиден эмес, көп кишиден разные мнения, разные учитываются. Президенттик башкарууга өткөн жакшыбы же парламенттик өткөргөн жакшыбы? Кайсынысын туура деп? Президенттик. Эмне себептен? Ошол эле жакшы го дейм. Биз парламентте эле бул жылга чейин эчтеке чечкен жок да. Себеби биз экөөнү тең башыбыздан өткөрүп көрдүк. Бирок чындыгында эле бизде баягы президенттик эле болуп атат. Фактическийчи конституцияда парламенттик деп жазылган менен. Парламенттик эле жакшы да. Президент өзүн эле ойлоп, өзүнүн кызыкчылыгы болуп калат да. Парламенттикке. Эмне себептен? Орысча айтсам болобу? Болот. Мне кажется, как бы, если народ будет принимать решения вместе, сообща, то наша страна станет лучше. Азыркы учурда парламенттик башкаруу же президенттик башкаруу сиздин оюңузча кандай? Кайсынысы жакшыраак? Парламенттик эмес, президенттик жакшы го дейм. Президенттик. Эмне себептен? Президенттик эле. Бир адамга ишенген көбүрөөк. Бир адамга ишениш керек да. Бул тууралуу мен чын эле оюм бар, ойлонуп жүргөм. Мен ойлойм, ушунча убакка чейин келгенбиз. Парламентский бийлик менен эч кандай чечим болгон жок. Наоборот, баары ызы чуу болду. Мен каалайм президенттик болсун деп. Менин оюмча президенттик башкарууга өткөн жакшы го дейм. Эмне себептен? Себептен парламенттик өткөргөндө 120 депутатыбыз ар бир ар кандай эмелейт да. Эгер бир биздин Кыргызстанды мындай өнүктүрө турган президент келсе, ошол жакшы болот го деп ойлойм. Менин оюмча смешанный эле болгон жакшы го. Жарымы президент, жарымын парламентке. Баланс болуш керек да. Президенттикке. Эмне себептен? Эми биз көрдүк да парламентте. Мына мен 40 жашыман бери. Анан булар өзүнө түзүп алганда парламентаризм бул Кыргызга болбойт. Мен ойлойм, президенттик жакшы депчи. Анткени бир кишиден спрос болот да. Парламентте баш аягы табылбай калып атпайбы? Ошон үчүн бир кишиден сураган жакшы да. Билбейм. Конституцияны өзгөргөнүнө көз карашыңыз кандай бул боюнча? Билбейм. Эмне себептен? Бирок президенттик эле туура болот го. Башкарса жакшы болот деп ойлойм, парламент эмне? Президенттикке. Садыр Жапаров келсе президенттикке. Президенттик жакшы. Эми парламенттикти көрдүк го. Парламенттик башкарууда 30 жыл жүрбөдүкпү? Менимче ушул президенттик эле башкаруу жакшы го деп турам да. Президенттик го дейм. Эмне себептен? Себебин билбейм, бирок Президент башкарууга макулмун. Конституцияны өзгөргөнүнө кандай дейсиз? Өзгөрүлсүн конституция. Президенттик эле болот го. Президенттик да, конечно. Парламенттик жакшы. Президенттик башкаруу. Эмне себептен? Эмне себептен парламент болгондо бул көп болуп кетет да, көп нерсе көп киши чечиш керек болуп калат. Президенттик башкаруу болсо бир эле адам чечет да. Негизи бир адам чечкен жакшы го деп менин оюм ошондой да. Парламентте өзүңөр ойлосоңор канча депутат отурат, канча киши отурат. Анын баары бирөө бир ой айтат, бирөө экинчи ойун айтат. Лучше президентке эле полномочияны баарын бериш керек. Менин оюм ошондой. Конституцияны өзгөргөнүнө көз карашыңыз кандай? Өзгөргөнүнө көз карашым жакшы эле. Парламенттик. Эмне себептен? Жөн эле. Биз аэропортко шашып аттык эле кечиресиз. Все-таки, наверное, парламентская власть лучше. Эмне себептен? Все-таки там коллегиально будет решаться. Президенттик жакшы да, парламентти уже 30 жыл көрдүк көп уақыт. Эмне себептен? Ошо бир адам башкарган жакшы. Сен семьяңда бир 10 тасы башкарса жакшы болобу? Менин оюмча президенттик өткөн жакшы го деп ойлойм. Эмне себептен? Себеби парламенттен азыр эч нерсе эле чечкен жок алар. Ошол эле 120 депутаттын бир
15 жыл иштейт. Биздин деле ой деле ушундай эле болуш керек. Президенттик башкарууга эле өткөн жакшы. Ушундай эле жакшы. Ооба, президенттик эле жакшы. Муну менен бүтпөйт. Биз дагы көптөгөн видео роликтер чыгарабыз. Анткени баарыңыздарга тең кызыктуу болуш керек. Кайсы талапкер кайсы жерде иштейт, кайсы жерде окуган, кандай билим алган, эмне кылган Кыргызстан үчүн. Бизге деле Кыргызстанга татыктуу талапкер, татыктуу президент керек. Ооба, баары эле кирип азыр ЦИКтин сайтынан көрө алышпайт. Биз болсо ушуну оңойлоштуруп, мындайча айтканда, баары тууралуу маалымат бермекчибиз. Жана Садыр Жапаров, Адахан Мадумаровдон сырткары баарыңыздар билгендей эле 48 кандидат бар. Баарын тууралуу биз тереңирээк маалымат бермекчибиз. Жана өзүңүздөрдүн оюңуздарды биздин комментарийге да жазсаңыздар болот. Кайсыл кандидатты сиздер президенттикке татыктуу талапкер деп эсептейсиздер? Баарын күтөбүз сиздерден. Ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Ал эми кийинки кимди билиңер келет, комментарийге деле жазып койсоңор болот.